Бишкек мэриясы белорусиялык МАЗ-206 автобусын алууга кызыктар. Бул үчүн шаар бийлиги жүргүнчү ташуучу техниканын өндүрүүчүлөрү менен тыгыз кызматташып жатат. Каланын бюджети тартыш болгондуктан шаар бийлиги мындай автобусту сатып алып, кала жүргүнчүлөрүнүн тейлөө шартын Бишкектеги жүргүнчү ташуучу негизги компанияларга сунуштады. Мэрия автобус ээси менен техниканы лизингге берүү жагын дагы караштырып жатат. МАЗ-206 автобусу жүргүнчү ташууга ылайыкташылган. Ал экологиялык класстагы техника жана дизелдик отун менен жүрөт. Техниканын мүнөздөмөсү боюнча автобуста 25 орундук бар жана жалпы 72 адамды батырууга болот. Автобустун бир эшиги мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ылайыкташылган. Бир автобустун баасы $80 000 турат. Бюджетке абдан оор болот. Биринчиден бул кымбат автобустар. Чын айтканда, биздин программабызда азыр биз даярдап атабыз, но элди ташыган автобустардын компаниялардын транспорттун кандай маселесин чечебиз деп. Бүгүнкү күнү ушул компаниялар менен иштеп, ассоциация менен иштеп, бир чечимге келебиз.